Айылдаштар, сердештер, урматтуу көрүп аткан кыргыз элим. Мына көрүп атасыздар, урматтуу Канчек Ташиев. Мына аябай сонун мүмкүнчүлүк болду да сизге кайрылайын деп жүрдүм эле да. Сиз эгерде колуңуздан келбесе компромат ошо табыш боюнча коюп коюңуз. Ордуна эле. Сиз чече албасаңыз келечекте биздин балдарыбыз болбосо биз курактуу жаштар бийликке жетип ошону чечет. Азыр мына алтын ай жерибизди берип койгону сиздин эч кандай укугуңуз дагы моралдык немеңиз дагы жок. Бул биздин ата бабаларыбыздын жери. Канчалаган уш жерден түшүм алып жүргөн, эл өзүнүн жанын өзү багып жүргөн. Анан кече парламентте башкача сүйлөп, анан бүгүн башканы сүйлөп, барып олтуруп, мен билбей 100 гектар берип коюптмун, эми 50 гектар беребиз деп. Кара сууктарга да кайрылат элем, ошо 20 гектарыңарды дагы бербегиле. 1 метр жер бербеш керек. Өзү Кыргызстан алакандай эл болсо, 6 миллион элибиз болсо. Я ошо кандай ушу жер берип койсуң аре. Мен барсам антып берем, мынтып берем, тигинтип берем. Кана ошо сөздөр. Канчек Ташиевке жөн эле мынтып эле эркекчесин айтам мен. Канчек Ташиев. Ошо прокатовуңузду жокко чыгарыңыз, болду. Өзбектер менен сүйлөшпөй эле коюңуз, болду. Сизди жөн эле алдап койду мына 20 та машина берди. Мына мен барып, элиң алда деди, ошону алып келип элге көрсөттүңөр. Эртерден чыгарды, кыттерден чыгарды. Ой, Өзбекстан президенти мынтып берди. Көрдүк силерди алдап койгонун. Барып канча ошо 20 машинага силер канча жер берип койдуңар ак. Мун жаш баландан акыл жетет. Ошончо Канчек Ташиев мына жерге келсин. Келип, ушу компроматтын жегинде жашаган эл менен жолугуп, эсептешип, түшүндүрүп берсин. Болбосо отставкага кетсин. Колунан келбей кетсин отставкага. Болду, ошо. Бербейбиз. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.